Баягы эски орусун кармаган көпөстөр, байманаптар, олигархтар 10 жылдан бери ушул жерде отуруп жыттанып кеткен кандидаттар бүгүн дагы рахмат, урматтуу Айда Камчыбековна, урматтуу депутаттар, 21-кылымда бир чоң аймакта чоң көпүрө түшүп кетип, бир айлык блокадада калат деген бул кандай түшүнсөк болот. Мына Папан айыл өкмөтүндө чоң эл өткөн көпүрө түшүп кетти. Папан эли, анын ичинде ооругандар, Ош шаарына келе албай, анын ичинде кош бойлуу энелер, аялдар, анын ичинде шашылыш иши барлар бүгүн тоо аралап, ноокат аркылуу келип атат Ошко. Папан айылыны 3 жумадан бери кабар алган бир да чиновник жок. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн өкүлү, Минтранска протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Папан айылындагы көпүрө түшүп кетти, эл кароосуз калды, эч ким көңүл бурбай атат. Анан кошумча бул жерде президентибиздин өкүлү отурат. Сиз дагы көңүл буруп койсоңуз. Мына бүгүнкү күндө шайлоонун шайтан оюндары башталды. Мына ушул региондон койгон, Ош аймагынан койгон кандидаттарга, кээ бир кандидаттарга областтын губернаторунун орун басары, ошол жердеги областтын прокурорлору бүгүн админ ресурс колдонууну баштады. Президентибиздин саясатына каршы иштери кетип баштап атат. Эскертип коелу. Админ ресурс колдонулбасын деп айтып атат. Президентибиз дүйнөдө таң кала турган шайлоо өтсүн деп атат. Бирок ага карабастан бүгүн баягы эски орусун кармаган көпөстөр, байманаптар, олигархтар 10 жылдан бери ушул жерде отуруп жыттанып кеткен кандидаттар бүгүн дагы эски орусун кармап админ ресурсту башташты. Ушуну көзөмөлгө алып берип койсоңуз жакшы болот эле.